жолугушуп атканыма аябай кубанычтамын. Дагы бир жолу куттуктануу кечиңиздер менен. Бүгүн биз сабакты баштаардан мурда дагы бир өзүмдү тааныштырып билгендей эле жалпы республикалык тестилөөгө даярдоого багыт курсунда айым окуу борборунда дистанттык окутуу форматында сиздер менен улуттук тренер Камала Наргиз Абдимомуна болом. Сиздер мени таанысыздар, жакындан таанышып деле калдык. Дагы сиздер тараптан кандайдыр бир суроолор болсо ар дайым жооп берүүгө даярмын. Анда эмесе сабакты баштадык. Бүгүн бизде жаңы тема өтөбүз, сүйлөмдөр толуктоо жөнүндө сөз кылабыз. Ага чейин бизде жанагы сабакта баалоо системасы дагы жөнүндө дагы сөз кылышыбыз керек. Эгер кааласаңыздар, азыр ошол сүйлөмдөрдү толуктоодон кийин дагы баалоо жөнүндө дагы кыскача айтып берем. Жок, бизге кененирээк маалымат айтып бер десеңиздер, дагы кошумча WhatsApp группадан дагы жардам берем. Негизи эле бизде сабакта баалоо өтө кандай деп айтсам болот, канааттандырарлык эмес болуп калган учурлар көп кездешет. Ошондуктан жана мугалимдер сыяктуу эле балдарда дагы наразычылыктар, ынанбагандар болуп калышы мүмкүн. Кээде эмне үчүн мага 5 койдуңуз эжеке, эмне үчүн Жыпаргүлгө 4 койдуңуз, эмне үчүн Жазгүлгө 3 койдуңуз, эмне үчүн Гүлмирага дайыма эле 5 кое бересиз деген атаандашуулар болот. Ошондуктан бизде сабакта баалоо критерийлерин жакшы иштеп чыгышыбыз керек. Сабакта баалоонун түрлөрүн билесиздер: калыптандыруучу баалоо, диагностикалык баалоо, алдын ала баалоо божомолдоо катары. Андан тышкары жанагы бизде калыптандыруучу баалоо, жыйынтыктоочу баалоо биз так жакшы өздөштүрө албай калабыз. Ошондуктан дагы бизде көп кандай деп айтсам, көп ынанбагандар, балдардын арасынан пикиргешпестиктер, наразычылыктар болушу мүмкүн. Жана мугалимдер, мектеп жетекчилери дагы мугалимдерди көбүнчө мисалы Бакыбекова Жыпаргүл эжекени эле мактап, Бакыбекова жакшы, ошол дайыма активдүү катышат деп дайыма мактап калгандарыңыздарга көңүл бурбай калганда, жана тартынып дайыма эле жетекчилер ушинтет, иштегим деле келбей калды дегенде бир наразычылыктарды айтып каласыздар го. Ошол сыяктуу балдардын арасында да болот. Мисалы үчүн дайыма эле бир баланы лидер кылып класста бир эле окуучуга ишенип алып, ошол окуучуну гана мактап, калган окуучулар кала берет. Көмүскөдө эле көпчүлүк окуучулар бар, мисалы жазганда жакшы жазат, диктант иштейт, бирок тартынчаак, өзүнүн оюн эркин айта албайт, ал балдар кала берет. Ошондуктан биз жанагы ошол балдарга дагы көңүл буруп, дифференциациялык тапшырмаларды берип, аларга да жекече подход кылышыбыз керек. Ошондуктан бизде наразычылыктар болбош керек. Баалоо боюнча дагы, баалоонун түрлөрү боюнча дагы кийинки сабакта кенен сөз кылабыз. Азыр негизи сиздерге ошол баалоо жөнүндө сурайын деген. Мисалы сиздер өзүңүздөр баалап атасыздар, бизде баалоо жүргүзүлүп атат. Сабактын аягында өзүңүздөр баалап атасыздар. Мен бул нерсени билдим, бул нерселерди өзүмө кабыл алдым, бул нерсени мен кабыл албай калдым, мен кечигип калдым эле, менде интернет жакшы болбой калды эле деген сыяктуу өзүңүздөр баалоо жүргүзүп атасыздар да. Бул дагы баалоонун бир түрү. Бул калыптандыруучу баалоонун бир түрү. Демек сиздер ушундай баалоо кандай болот сиздердин сабагыңыздарда? Баалоонун негизи эле баанын артыкчылыгы кандай деңгээлде болуш керек? Өзүңүздөрдүн оюңуздарды кыскача окугум келип атат. Анда эмесе экранда турган жазуу түрүндөгү жаргычка экранга жакын келип, ыңгайлуу жерге отуруп, кагаз каламыңыздарды кармап, мен сабакта балдарды мындай баалайм, анткени мындай болуш керек, баанын артыкчылыгы деген моундай да деп бизге өзүңүздөрдүн түшүндүрмөңүздөрдү бериңиздер. Ал сүйлөмдөрдү толуктоого сиздерден ошол нерсени күтөбүз. Анда ошол баалоо менен эле балдардын өзүнө болгон ишеними артат. Ошондуктан ушул эки кыска сүйлөмдү толуктап берсеңиздер, анда баштадык. Дин даяр. Гүлмира эжеке, келиңиз. Гүлмира эжеке, сизди угабыз. Биринчи жолу кол көтөрүп атат Гүлмира эжеке. Келиңиз, анда Гүлмира эжекени угабыз. Сабагыңызда кантип баалоо жүргүзөсүз? Анан даярданып туруңуз. Саткын эжеке, Жыпаргүл эжеке, даярданып туруңуздар. Гүлмира эжеке, даярсызбы? Гүлмира эжеке. Анда Саткын эжеке баштай бериңиз. Макул. Мен сабакта балдарды мындай баалаймын. Сабак учурунда башталгандан баштап, ошол үй тапшырма сурообу, ошол жаңы тема учурунда жооп берген окуучуларды, анан үй тапшырмадан жазып келген окуучуларды убагында эле баалап кетемин. Сабактын жыйынтыгына чейин күтүп отурбайм эч убакта. Азаматсың, сен бүгүн мындай жооп берип атасың. Дагы бир жооп берсең 4 коем, дагы бир жооп берсең 5 коем деп кошо эле сабагын ичинде эле баалап кетемин. Баанын артыкчылыгы бул окуучулардын эмгек акысы. Мен ушинтип түшүндүрөм аларга. Силердин күнүгө алып кеткен эмгек акыңар ошол болот. Бизге бир айда бир акы төлөнсө, силер күнүңкү сабакты окуп келтирип, күнүңкү мээнетиңерди алып кеткиле деп күндөлүгүнү дагы кошуп беремин. Ушул эле кыскача эле жооп берип турайын болот ушул.
Рахмат, Саткын эже. Эң сонун азыр сиздин айтканыңыз демек баланын эмгегин баалоо. Демек ошол бала ынанат сиздин сабыңызда. Балдар өзүнүн эмгегин баалап атканыңызды, калыстыгыңызды билишет. Демек эң сонун баалоо жүргүзгөнүңүз жакшы. Рахмат. Жана Бакыбекова, Жапаргүл эжеке келиңиз, анда сизди угабыз. Саламатсыздарбы баарыңыздар? Мен сабакта балдарды калыс баалаганга аракет кылам. Баамды ошол мисалы 5ти койсом, ошо мына 5ке ылайык экенин далилдеп, наркыга салыштырмалуу сен 4 болуп калдың, сен мынаны билгениңде сага да 5 болот эле деп, себеби балдарда наразычылык жаралып кетпесин деп, анан мына мугалимге болгондагы балдардын ишеними жоголбосун деп, ошого аракеттенем калыс баалаганга. Сабактын акырында баалайм мен, бирок тапшырмага 1 балл, доскага чыгып иштегенге, ошо сабакка катышканына, түшүнгөнүнө карап баалайм да. Анан кийин баанын артыкчылыгы ошо сен айткандай ушу баланын өзүнө болгон ишенимди арттырат. Мен демек жакшы билет экенмин деп, начар билсем да өзүн да баалаганды үйрөтөт да, дагы алдыга умтулуусуна калыптандырат, умтулуусунчу. Мен мындай билбей калдым, дагы аракет кылайын деген балдар болот да. Мен деле мына наркы Асанга окшоп 5 алышым керек эле деп. Ошондой. Рахмат. Жапаргүл эжеке, рахмат. Саткын эжеке, рахмат. Дагы кимде өзгөчө баалоо кандай болот сиздерде? Сабакта баалоо жөнүндө айтып берсеңиздер. Калуучулар барбы? Өзгөчө болбосо деле ошол баалаганды айтып кое берейин мен деле. Айтыңыз эжеке, келиңиз. Унчукпай атканыңыздардан айтып атам да, ушул кайталанып атат. Мен айтпай эле коеюн деген ойдо болуп атасыздар. Мен ойлонуп калдым да, унчукпаганыңыздардан. Мен сабакта балдарды аракетин баалайм. Анткени аракет кылган окуучуну баалоону туура деп ойлойм да. Аракети бар окуучунун, аракет кылып аткан окуучунун. Баанын артыктары бул сабакка болгон кызыгуусу, өзүнө болгон ишеними артат деп ойлойм да. Рахмат, Көпчүгүл эжеке, чоң рахмат. Жанаргүл эжеке. Мен сүйлөп коеюн, саламатсыздарбы? Мен сабакта балдарды шыгына карап баалайм. Анткени кээ бир бала адабият сабагында көбүнчө ооз-эки жооп бере алышпаганы менен жазууда жакшы. Кээ бир бала ооз-эки жакшы жооп берип, жазууда начар. Ошондой эле кээ бир балдар 3кө окуганы менен сүрөт аябай жакшы тартат. Мен айтамын, аягында өзүң түшүнгөнүңдү сүрөт аркылуу бер дейм да, ошого карап дагы баалайм. Манын артыкчылыгы баладагы жөндөмдү өстүрөт деп ойлойм. Рахмат. Жакшы, жакшы ойду айтып кеттиңиз. Чоң рахмат. Жанаргүл эжеке, дагы калуучулар болсо айтыңыздар. Мен айтып коеюнбу? Келиңиз, айтыңыз. Бурма эжеке. Мен ушул баалаганды экинчи чейректе колдонгонумду айтып коеюнчу. Ушул сабактан биз баягында кайсы сабакта өтпөдүк беле? Мен өзүм баарын жасай алам, анткени деген сыяктуу. Мен ушул чейректе дагы угулуп атат, айтып бериңиз. Ушул чейректе дагы мен доскага жазып койдум да, мен кыргыз тили сабагынан экинчи чейректе мага мынча чыгат дегенди өзүңөр айтасыңар, анткени дегенин да өзүңөр ошондуктан мага мынча чыгат дегенчи. Анан дал ошону колдонгондо укмуш айтышты балдарчы. Мен кыргыз тили сабагынан 5 чыгам, 5 чыга тургандар. Анткени мен тапшырманы өз убагында аткарам, кол көтөрөм, даярданам, жооп берем деп айтты. 4 чыккандар болсо, мурда 4 чыгара тургандар деле 5ке деп айта берчү да, мында болсо айта алышкан жок да. Эже мен кесте тапшырманы аткара албай калып аттым. Мага 4 чыгарыңыз, анткени мен тапшырмалардын кээ бирлерин аткарып 5ке татыктуу эмесмин деген, ошондуктан мага 4 чыгарыңыз деди. Кээ бирлери 3кө татыктуулар 3 деди. Ал эмес 3тү дагы айта албай калышкандар да болушту да. Мен сабактан көп калып аттым. 3 чыгарып койсоңуз деле ыраазымын. Эми кийинки чейректе бирок аракет кылам дешип, бирок өздөрү аябай каткырып күлүшүп эмесмин депчи. Аябай кызыктуу болду да ушул сиздин сабагыңызды колдонгон.
Чоң рахмат. Бурма эжеке, чындыгында чыгармачыл эжекесиз. Рахмат сизге. Азыр ошол Бурма эжекенин ою сонун болду. Демек балдар өзүн өзү баалап атат. Сиздер сыяктуу эле алар дагы өзүн өзү баалап атышат. Мисалы мен сиздерге бул эми мугалимдер үчүн сабак болгондуктан, методикалык сабак болгондуктан мен сиздерге мында окуучулар сыяктуу эмес, мугалимдер сыяктуу мамиле кылып атам. Бирок сиздер сабакта мугалим балдарга мугалимдер сыяктуу эмес, балдар сыяктуу мамиле кыласыздар. Жана өзүңүздөрдү ордуна коюп, балдарга мүмкүнчүлүк түзүп, алар көбүнчө сиздер жөн гана фасилитатор болуп туруңуздар, багыттоочу катары. Алар баардыгын өздөрү жасасын, өздөрү иштесин, баардыгын өзү пешенеттери менен практикалык иштерди жасап, кармалап, жыттап көрүп, иштеп көрүп өздөрү жасасын, тесттерди өздөрү түзсүн. Даяр эле тесттерди берип, копиялап берип коюп, даяр эле тесттерди өздөрүнүн колуна карматып коюп, биз баланын ой жүгүртүүсүнө мүмкүнчүлүк бербей токтотуп салып атабыз да, даяр эле секамдын китептерин, даяр эле жанагы окуу борборлордун китептерин копиялап берип, же болбосо сынамык тесттерди сатып алып берип эле колуна карматып коюп атабыз да. Жок, биз эч качан андай балдарга чектөө койбошубуз керек. Балдардын ой жүгүртүүсү эркин, билесиздер. Балдардан ар кандай нерсени күтүп болот. Бүгүнкү күндөгү айрыкча Z муундагы балдар өзгөчө балдар, алар ар тараптуу өнүккөн балдар, жада калса айрым балдар мугалимдерден да күчтүү өнүккөн балдар бар. Ошол балдарды сиздер пайдаланыңыздар. Ошол балдардын артыкчылыктарын сиздер пайдаланып, ошолордун өзгөчөлүктөрүн, ошол өздөрүнүн кызыгуучулуктарын жараша, мисалы, кээ бир бала сүрөт тапканды жакшы көрөт, кээ бир бала жазганды жакшы көрөт. Ошого жараша тапшырмаларды көбүрөөк берип, ошол тапшырмаларды өздөрүнө презентация кылууга мүмкүнчүлүк бериңиздер. Мисалы, бизде онлайн сабакта билесиздер, жана өтө убакыттын тардыгына байланыштуу мен көбүрөөк сүйлөйм, бирок сиздер сабакта балдарга көбүрөөк сүйлөтүп, балдар өздөрү жасаган иштерин өздөрү презентацияласын, көбүрөөк ушундай болуш керек. Байкасаңыздар, сиздер деле көп окуу борборлордун сабактарына катышсаңыздар керек. Көбүнчө лекция сабак болот онлайн сабакта, билесиздер. Бирок бизде өзгөчөлүк ошол практикалык жумуштар болот. Жана мугалимдердин жооп сураганы дагы ошондон, мисалы, менин атымды атап калбагын, дайыма мен активдүү катышчу элем, бул сапар мага жооп берип турчу деп азыр дагы жооп сураган мугалимдер бар. Мен жана чатка жазып коюп, же жоопсуз калтырып, же сиздердин сөзүңүздөрдү укпай койбой маани бербестен мен ар бириңиздерге маани берем. Бирок көпчүлүк мугалимдер эмнегедир биздин группада тартынып, айрымдары көпчүлүгү кечигип киргендиктен дагы билбейм, айтор ар кандай себептер болушу мүмкүн. Жана сабакка катышпай аткандарга дагы маани берип атам, жекече дагы жазып атам, эжеке, сиз эмне үчүн сабакка катышпай жатасыз, активдүү болбой атасыз деп ошентип сурап атам. Бирок алар өздөрү себептерин айтып атышат. Негизи бизде эч качан тартынбашыбыз керек. Балдарда дагы ошол нерсеге көңүл бурушубуз керек. Жекече мамиле жасашыбыз керек. Башкача айтканда, инсанга багытталган окутууну биз, эгер кааласаңыздар, 2-курста дагы өтөбүз. Ошол методикалык жактан дагы, бирок баалоо бул эң маанилүү нерсе. Сиздер айткандай эле баланын өзүнө болгон ишеними артат. Ошондой эле баланын эмгеги бааланат. Качан гана ошол балдардын эмгеги бааланганда балдар ыраазы болот, балдар канааттанат, балдар ынанат. Демек, эжекем дайыма калыс, дайыма адамгерчиликтүү мамиле жасайт. Мен сабакка кызыгам дейт. Анан көбүнчө балдарга мугалимдердин калыстык жасабагандыгы, акыйкатсыздыгы балдарды жийиркентет. Ошондуктан балдар ошол сабакка кызыкпай, такыр окубай, көңүл бурбай коюшу мүмкүн. Ал бала ушунчалык сабакка кызыгып, ошол сабакты окугусу келип атса дагы мугалимге байланыштуу болуп, балдар укпай койгондугун бүгүнкү күндө статистикалык маалыматтарда биз мониторинг жүргүзгөндө байкап атабыз. Демек, мугалимдердин балдарга зыяны тийбеши керек. Дайыма аларга колдоо көрсөтүшүбүз керек. Ошондуктан баалоо маанилүү. Айрыкча азыр сиздер айтып аткандай, биз бүгүн сабакта ошол баалоонун түрлөрү жөнүндө дагы кыскача айтып кетем. Негизи эле ошол баалоо ар бир сабактын башында болуш керек. Ар бир сабакта смарт критерийге багытталган максаттар коюлат. Ошол максаттар коюлгандан кийин сөзсүз түрдө биз өзүбүз баалоо критерийлерин иштеп чыгышыбыз керек. Баалоо критерийлери кантип иштеп чыгабыз? Жана мисалы, бүгүнкү сабакта биз синтаксис жөнүндө өтөбүзбү, же болбосо сиздер каштарын өтөбүзбү, синтаксистин ичинен, же болбосо бүгүн монгол тилинен кирген сөздөр, лексика боюнча лексикалык талдоону өтөсүздөрбү, же фонетикалык талдообу, билбейм, айтор кандай тема, сингармонизм законун өтүп атасыздарбы, мыйзамын. Билбейм, ар кандай тема болсо дагы, ал адабиятта мисалы үчүн ар кандай чыгармалар, жумоктор, ырлар болсо дагы, ошол темага байланышкан, ал кайсы предмет болбосун сөзсүз түрдө смарт критерийге багытталган максаттарды коебуз. Максаттарды койгондо балдардын позициясы менен коебуз. Балдар өзү бүгүнкү сабакта темабыз моундай, кандай жумуштарды аткарабыз деп балдардан сураганда, балдар өздөрү мындай жасайлы эжеке, бул стратегияны колдонолу, бул ыкманы колдонолу эжеке, моундай жасайлы, келиңиз тест түзөлү, анан тестти кайра талкуулайлы дегендей балдардын өзүнүн оюн угушубуз керек. Андан тышкары баалоо критерийлерин дагы балдардын позициясы менен иштеп чыгышыбыз керек. Кантип? Мисалы, ошол сабактын максатына жараша бүгүнкү сабакта кандай жумуштарды аткарасыз? Канткенде сиздер 5 аласыңар, канткенде сиздер 3 алыңар келет, канткенде 4 аласыңар десе, дайыма эле бир сабакта 5 ала берген окуучу мен 3-4 дагы алышым мүмкүн. Жашоодо мен баардык нерсеге даяр болушум керек. Мен дагы ката кетирсем болот деген ойду бала сезиш керек. Мисалы, биз дайыма эле
Айнурага дайыма 5 коебуз, Күмүшкө дайыма 4 коебуз. Ал окууга келсе да келбесе дагы Жыпаргүлгө 3 коебуз. Эмне үчүн? Ал дайыма артта калат, диктантты ката жазат деген сыяктуу ойлорго, бир нерсеге, точкага кадалып алабыз дагы дайыма ошол 3 алыш керек. Вечно ал 3 алат деген нерседен мындай коробкадан чыкпайбыз да, жана Гүлзат Мамытбек айтып атпайбы, коробкадан чыкпа деп. Биз туура айтып атат. Ошол коробкадан чыкпа деген биз өзүбүздүн чыгармачылык менен, балдардын позициясы менен биз сабакты каалагандай өткөнгө акыбыз бар. Ошондуктан жана мектеп жетекчилери сабакка кирерден мурда сөзсүз түрдө мугалимден уруксат сураш керек. Калган учурда сабакты такылдатпай эле кирип сүзүп барып сабакты бузганга эч кимдин акысы жок. Сиздердин сабагыңыздарды эч ким жанагындай текшерүүгө да акысы жок. Сиздердин уруксатыңыздар менен сиздердин сабагыңыздарга киргенге акысы бар. Ким болбосун ошол ким келсе дагы ошол сиздер, эгерде сиздер сабагыңыздарды өтүп атканда ачык сабак болсо, анда калган киши киргенге акысы бар. Бирок ошол сабак учурунда балдарга сиздер балдардын наразычылыгын жаратпай тургандай деңгээлде сабакка түшүш үчүн биз өзүбүздүн кадыр баркыбызды жеткириш үчүн, балдардын арасында пикир келишпестиктер болбош үчүн, мугалимге деген наразычылык болбош үчүн сөзсүз түрдө балуу критерий менен иштеп чыгыңыздар. Мисалы бүгүн сөз аккашы деген тема өтүп аткан болсок, бүгүнкү сабакта балдар сөз аккашын жакшы түшүнсө, сөз аккашын ажыратып, тексттин ичинен ажыратып, сүйлөмдөрдүн арасынан жиликтеп ажыратып бере алса, сөз аккаштарына мисал келтирсе, текст түзө алса, сүйлөмдөрдү толуктаганда сөз аккаштарын ажыратып билсе, сөз аккаштардын арасындагы байланыштарды, сөз аккашынын түрлөрүн, жөнөкөй тутумдаш экенин, татаал экенин, ошондой эле жанагы этичтик, атооштук сөз аккаш экенин, эркин туруктуу сөз аккаш экендигин ажырата билсе, сүйлөм түзө алса, сөз аккаштарына мисалдарды келтирсе, көнүгүүлөрдү иштегенде баарын туура аткарса, үй тапшырманы аткарган болсо, талкууга катышса, презентациялап берсе өзүнүн иштеген ишин, практикалык ишин, анда балдарга 5. Эгерде ушулардын баарын аткара албай, кээде үй тапшырманы аткарбай, дагы моундай тигиндей болуп калса, анда 4, дагы мындай болсо, анда 3 деген критерийлерди балдар менен биргеликте иштеп чыгып, максатты койгондон кийин сөзсүз түрдө. Бирок тилекке каршы 97-жылдан бери эле сынчыл ойлом программасы ишке ашып келатат. Эми сиздер тажрыйбалуу мугалим катары билесиздер, мен эжекем ошол 97-жылдан баштап эле ошол сынчыл ойлом программасы негизинде иштеп баштаган. Жыл мугалимине мен мектепте окуганда катышканда эле мен ошол эжекеме синквейндерди, даймонддарды, пирамидалык окуяларды пачка кылып, мондай карточкаларга тартып жасап, түзүп, анан коробкаларга салып берчүмүн да, ошол жыл мугалимине катышканда көргөзмө куралдарды жасап бергенбиз. Ошондо эле билет болчумун сынчыл ойлом программасы бар экенин. Негизи 97-жылдан бери өнүгүп атат бул программа. Ошол жылдардан бери эле мына быйыл 20 жылдан ашык, 30 жыл боло элек болсо дагы, негизи 20 жыл болуп калса дагы, бизде ошол сынчыл ойлом программасындагы ошол смарт критерийге багытталган сабактын максатын коюу бүгүнкү күнгө чейин толук иш жүзүнө ашып кете элек. Мен себеби көп мониторингтерге барганда байкап атам. Мугалимдер качан ачык сабак болот дегенде, ЖКда өтөт дегенде, же комиссия келет дегенде, же план конспектисинде турат. Негизги компетенттүүлүктөр, предметтик компетенттүүлүктөр, максат баары турат, балуу критерийлер да бар. Бирок мугалимдер аны күнүмдүк турмушта күн сайын айландырбаган үчүн, балдарда бул нерсе адаптация болбогон үчүн, балдар бул нерседен аксайт. Мугалим өзү да аксайт. Мугалим окуу китеби менен гана чектелет. Жана башка нерселерди интеграциялаганды, башка адабияттарды пайдаланганды, балдарга жаңы маалымат берейин деген ой жок мугалимдерде, көп мугалимдерде түшүнүк жок. Ошондуктан сиздер биздин курста окугандан кийин сиздердин өзгөчөлүгүңүздөр ошондой болуш керек. Сөзсүз түрдө жалпы республикалык тестөөлөргө багытташым керек турбайбы? Мен аналогияларды билдирип түшүндүрсөм болду, балдарга анан өзүм билип алсам болду. Тиги бу негизги ошо жалпы республикалык тестөөлөрдө 3-4 нерсени билсем эле мен сабагым укмуш болуп кетет дегенден алыс болуңуздар. Сөзсүз түрдө методикалык жактан биз аксагандыгыбызды мойнубузга алышыбыз керек. Мен жана тренерлик тажрыйбам менен, мугалимдик тажрыйбам экөө айкалышып келгенде мен көп ошол биздин кемчиликтерди байкадым. Айрыкча өзүм кыргыз тили жана адабият мугалими болгондуктан кыргыз тилине бул көрөктүү, жанагы керектүү нерсе, сууну сиңген жерге төк дегендей сеп деп айтат го кыргызда. Ошол сыяктуу эле жанагы бул өтө керек нерсе экендигин байкадым дагы. Ошол нерселер жөнүндө дагы силерге ар бир сабакта айтып атам. Бул биздин темага байланышпайт-го же кандай, бул биз өзү жалпы республикалык тестөөлөргө даярданып атабызбы деген ойдон алыс болуңуздар. Сөзсүз түрдө жалпы республикалык тестөөлөргө даярдоодон мурда ар бир сабагыбыз биздин жалпы республикалык тестөөлөргө даярдоо болуш керек. Ар бир предметибиз ошол балдарга кызыгуучулук жаратышы керек. Ар бир предметте биз баалашыбыз керек. Мисалы, бүгүн 5 тест түзүп келди, үй тапшырма, анын тестин талкууладык, андан тышкары дагы практикалык жумуш бергенде 5 тестти өзү укмуш түзө алды. Дароо эле сабак учурунда сүйлөмдөр толуктоого тест түзө алды. Демек ал балага тапшырманы аткарды, практикалык ишке катышты,
өзүнүн тестин түзүп берген тесттин презентациялап берди, башкаларга соо берди деген сыяктуу нерселердин баарын аткарган балага 5. Анын ой жүгүртүүсү кенен, сөз байлыгы кенен, демек ал бала баардыгын аткара алат. Анын интуициясы, логикасы күчтүү деген нерсе. Демек бизде кээде баягы логикасы бар, актерлук чеберчилик укмуш эле өнүккөн, бирок ал баланын сабаттуулугун ачат. Дагы башка деген критерийлер менен биз ал балага дайыма 3 коюп коебуз да. Жок, биз ошол сабакта баардыгын интеграциялаганда мүмкүн бала 4-5 ала берсин, ал сабатсыз болсо дагы, ал диктант 2 жазса дагы, бирок сабак учурунда баардыгын жумуштарды ооз 2 презентацияга чыгып, эгер ката жазса дагы ал тест укмуш аткара турган болсо, анда ал балага 5 койсоңуздар болот деген эле ойду айтайын деп атам. Бизде балл боюнча кыскача сөз бар сабактын аягында. Азыр бизде бүгүнкү жаңы тема сүйлөмдөрдү токтоо, ошол сүйлөмдөрдү токтоого көбүрөөк басым жасайбыз. Эми бизде сүйлөмдөр токтоодо биз байкап көрсөңүздөр, ар бир сабактын башында сүйлөмдөр токтоо менен баштап атабыз. Биздин сабак башталгандан бери сүйлөмдөр токтоого аябай эле көнүп адаптация болуп калдыңыздар. Бул эң жөнөкөй гана сүйлөмдөр токтоо болчу. Андан тышкары баарыңыздар алтын эрежелерди билесиздер. Ал эрежелерди кайталаштын кажети жок деп ойлойм. Анда эмесе бизде кезек бул жакта көңүл бурсаңыздар, мен сиздерге сүрөттү көрсөтүп атам. Бул сүрөттөн эмнени көрүп турасыздар? Чымынчыкейлерди. Ал урматтуу достор, мени угатасыздарбы? Ооба, угатабыз. Чымынчыкейлер, коңуз, көпөлөк деген болчу. Коңуздар айрыкча коңуздун түрлөрү. коңуз. Кезек берип сүйлөңүздөрчү, баарыңыздар микрофонду күйгүзүп алып, мен укпай жатам. Кана? Кимге кезекти берели? Келиңиз, Топчу Бележекке, Жыпар Бележекке даярдап, сиз дагы даярдап. Бул сүрөттөн чымын-чиркейлерди көрүп турам. Көпөлөк, коңуз, жөргөмүш, чегирткенин түрлөрү баары ушул чымын-чиркейлер тобуна кирет го дейм. Рахмат. Ойду айтайын деп атасыздарбы, же дагы бир башка нерсени көрүп тургандар барбы? Ылдый көч, жогору көч. Ооба, ылдый көч, жогору көч. Дагы? Анан көпөлөктүн Эжеке экранда самолет эле туратпы? Иә. Не турат? Экранда самолет эле турат. Колуңуз менен жылдырсаңыз, эжеке. Бизге көрүнүп атат. Кана? Гүлмира эжеке, келиңиз. Бул сүрөттө өзүн алган суу, көпөлөктөрдү, чегирткени, коңузду, жөргөмүштөрдү көрүп турам. Саранчы бар экен. Чоң рахмат. Баарыңыздар эле окшош эле жооп берип атасыздар. Кайра кайталоонун кажети жок деп ойлойм. Кыскасын айтканда, экрандан баарыңыздар майда жандыктарды көрүп турасыздар. Башкача айтканда, курт кумурскалар жанагы майда жандыктарды кадимкидей ошол чиркейлер, сиздер айткан, чымын-чиркейлер, чегирткелер сыяктуу майда жандыктарды көрүп турасыздар. Бул жактан эми ушул көргөн нерсеңиздерди азыр айтып берип атасыздар. Ошого ушул сүрөттө турган нерселерди катыштырып сүйлөмсөз. Bir berilgen сүйлөм сөйлөлү. Bir berilgen жашоодо аракет кылып алдыга жыла берейин дейт. Рахмат. Жазып алыңыз, Жыпар Бележекке рахмат. Гүлмира эжеке, келиңиз, кол көтөрүп атасыз, улам. Чегирткеден корккон эгин экпейт. Саламатсыз. Сонун рахмат. Бул жана макалда айтып атат, Фарида эжеке. Рахмат. Дагы ким? Келиңиз, Саткан эжеке. Биздин буудай талааларда быйылкы жылы өтө көп курт кумурскалар көбөйүп кетти. Анын ичинде мына саратан чегирткеси дагы көп болду. Сонун азаматсыз. Тең байланыштагы татаал сүйлөм түзүп бердиңиз. Рахмат эжеке. Дагы ким?
Наргиз эжеке келиңиз. Жүргөмүштөр, көпөлөктөр менен азык таанышат. Рахмат, Азамат, сиз сонун сүйлөм, жөнөкөй сүйлөм Мен түзгөнсүз, түзүп койгон бир сүйлөм. айтыңыз. Биздин эшиктин алдындагы мен өстүргөн гүлдөрдүн үстүнө кооз көпөлөктөр келип конот. Азаматсыз, рахмат. Чоң рахмат. Анда эмесе ошол сиздер түзгөн сүйлөмдүн ичинен бардыңыздар. Келиңиздер, азыр биз ошол сиздер түзүп аткан сүйлөмдөн мындай кылабыз да, сиздер бир азыркы эжекенин акыркы сүйлөмдү жазып коеюн. Саткын эжеке түзгөн сүйлөм. Менин эшигимдин астында дедимсе, Ооба. Менин алдында өстүргөн гүлдөрүм түрдүү көпөлөктөр келип конушат дедим. Жок, кооз дедим да, эсимен чыгып калды өзүмдө. Мен билбей калдым жазганга. Эми түрдүү кооз көпөлөктөр келип конушат. Түрдүү кооз көпөлөктөр келип конушат дейм. Рахмат. Бардыңыздарга экран көрүнүп атабы, урматтуу кесиптештер? Ооба. Жакшы. Анда ушул эжекенин түзгөн сүйлөмүндө баарыңыздарга көрүнүп атабы экран? Көрүнүп аткан болсо, эжекенин түзгөн сүйлөмүндө менин эшигимдин алдында өстүргөн гүлдөрүмө түрдүү кооз көпөлөктөр келип конушат деди эжеке. Эми ушул жерде мындай кылабыз. Жөнөкөй эле ушул сиздер түзгөн сүйлөмдөн азыр биз сүйлөмдөрдү толуктоону жүргүзөбүз. Башкача айтканда, кааласак жерден 3 сөздү алып калабыз. Менин эшигимдин алдында өстүргөн гүлдөрүмө түрдүү кооз көпөлөктөр келип конушат деген сүйлөмдү Бирок ошол сүйлөп атат. Түзүлүшүнө карай жөнөкөй сүйлөм, айтылыш максатына карай жай сүйлөм, жанагы баш мүчөлөрдүн катышына карай эки тутумдуу сүйлөм, бул жерде жайылма сүйлөм. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле баш мүчөлөрдөн башка дагы сүйлөмчүлөр катышып атат. Эгер кааласаңыздар талдоо жүргүзүп койсоңуздар дагы болот. Бул жерде мындайча айтканда ушул сүйлөмдүн ичинен 3 сөздү алып салабыз. Кайсы сөздөрдү алып салсак болот деп ойлойсуздар? 3 сөздү жокко чыгарабыз, мындайча айтканда. 3 сөздү Эшигимдин алдында дегенди алып салалы. макул. Эшигимдин алдында дегенди алып салабыз. Келиңиздер. Чоң алып салабыз. Түрдүү кооз дегенди. Кооз көпөлөктөр дегенди алып салалы. Жок, кооз дегенди эле, түрдүү кооз дегенди алып салсак. Макул. Эшигимдин алдында дегенди алып салдык эжекелер. Бул жерде эшигимдин алдында дегенде бизде 2 сөз болуп атат, ошон үчүн 2. Көпөлөктөр дегенди алып салайлы. Анан конушат. Түрдүү кооз деген. Түрдүү кооз дегенди алып салайынбы? Макул. Түрдүү анан кооз, анан Ошонун ордуна да башка сөздөр койсоңуз. ошондо 3 сөз болобу? Конушат дегенди алсак. Анда биз азыр сиздер менен чогуу биринчи Конушат дегенди да алалы да. Эшигимдин алдында дегенде 2 сөз, андан кийин 3 сөздү алып салдык. Жалпы 5 сөздү алып салдык. Бул жөнөкөй сүйлөмдөн 5 сөздү алып салдык. Эми ушул сүйлөмгө өзүбүз азыр тест түзөбүз. Асы. Бул жакта балдардын логикалык ой жүгүртүүсү керек. Биринчисинде менин үйүмдүн жанында болот да, үйүмдүн жанында өстүргөн гүлдөрүмө Ооба. катуу, жумшак, сондай жазып коеюнчу. Бул сүйлөм туура эмес болуп атат, ошон үчүн бул вариант туура эмес болуп атат. Катуу, жумшак деп коеюн. Курт, кумурскалар. Болду. Көрүнүп атабы баарыңыздарга экран? Курт, кумурскалар конушат. Макулсуздарбы? Макул. Эми ушул жерде Б вариантты дагы чогуу иштеп чыгабыз. Келиңиздер, чогуу сиздер айтыңыздар. Биринчисинде мен айтып бердим.
Ekинчисине сиздер айтыңыз. Koroğumdun Алдында. Koroğumdun eşiginde aldında öyle buluyor. Eşigine. Çok öyle gelir. Suprames variantı. Eşigine ova. Koroğumun eşigine koz bak koroğumun eşigine sulu deyin. Sulu kanatlılar. Sulular kelip konuşat. Gelip konuşat deyle. Andan keyin B variant. Эми тура вариантын жазалы, эшигиндин Ova. алдында болчу. Коз түрдүү болчу биринчи. Түрдүү. Коз. Көпөлөктөр. Кийинки вариантты ойлонуп табыңыздар. Bu variant. Benim terezemde. Ya. Benim terezemde. Benim terezemde. Terezemde olup da neme? Benim degendi. Iki söz boş gerek de turla var. Baksamda. Benim terezemde östürgön güldürümü. Terezemdin türündө. Eksi boş gerek de. Bölmemde. Bölmemdin Terezdesinde. Eksi boş gerek. Terezesinde. Benim bölmemde terezesinde. Östürgön güldürümü. Arkanday. Appak. Je. Arkanday. Appak. Kok. Kop deyinler. Appak kop. Köpölöktör. Köpölöktör. Kelip konuşar. Oldu. Demek A variantında uyumdun janında östürgön gülдөрмө катуу жумшак курт муштар келип коюшат. Бул жооп туура эмес. Экинчи, менин коромдун эшигине өстүргөн гүлдөрмө коосулуу канаттуулар келип конушат. Гүлдөргө канаттуулар кона албайт. Андан кийин эшигинин алдында түрдүү кооз көпөлөктөр келип конушат. Бул туура вариант болду. Бөлмөмдүн терезесине көбүнчө терезеге көпөлөктөр гүлгө кона албайт. Анткени терезени ачкан учурда эле келбесе, көпчүлүк учурда терезедеги үйдүн бөлмөсүндөгү гүлдөргө көпөлөктөрдүн конушу чанда кездешет. Демек, логикага таянсак, бул туура болот. Муну сиздер өзүңүздөр иштеп чыктыңыздар. Мен сиздерди таңуулаган жокмун. Сиздердин эмгегиңиздер бул, башкача айтканда азаматсыздар. Демек, биз эң жөнөкөй эле сүрөткө карап ушундай сүйлөмдөрдү окуп иштеп чыктык. Андан кийин экранга көңүл буруңуздар. Бул жакта канаттуулар турат. Канаттуулар эмнени байкап атасыздар? Канаттуулардан айрыкча Көгүчкөндөрдү. Азамат көгүчкөндөрдү байкап атасыздар. Көгүчкөн кандай куш? Тынчтыктын символу. Азамат Жапайы. Кору. Колго үйүр алган. Колго үйүр болгон. Бендене колго үйрөнүп алуучу жан. Жапайы болот да, биринчиден колго аласыз го. Колго үйрөтөбүз да. Анда ушул сиздер айткан, сиздер көргөн сүрөткө бир сүйлөм жазабыз, чогуу. Ким сүйлөм түзөт? Өзгөчө татаал сүйлөм түзсөңүздөр, биз азыр жөнөкөй эле сүйлөм түздүк. Биринчи сүйлөмдө биз жөнөкөй сүйлөмдөр топтон түздүк. Экинчи сүйлөмдө сиздерден суранат элем, татаал сүйлөмдү ким түзүп берет? Тең байланышта татаал сүйлөм болсо да болот, багыныкы байланышта татаал сүйлөм болсо деле болот. Мен көрөйүнчү. Айтып көрөйүнчү анан. Дагы вариант. Келиңиз. Көгүчкөн колго үйрөтүлгөн канаттуу болгондуктан аны тынчтыктын символу деп эсептейбиз. Колго үйрөтүлгөн Канаттуу болгондуктан deybiz dedinizmi? Ya.
Көгүчкөн колго үйрөтүлгөн канаттуу болгондуктан аны тынчтыктын символу дейбиз. Дедиңиз, ооба Анишанча болбой себеп калбады. натыйжа болот да. Эми бул жерде урматтуу кесиптештер, көгүчкөн колго үйрөтүлгөндүктөн эле тынчтыктын символу деп айтабызбы? Жок, Жок, айтып ошол көрөйүнчү туура эмес бир болуп вариантты. калдыбы? Айтып көрөйүнчү, сүйлөм чүзүлбөй калды. Көгүчкөн Ушуну өзгөртүү. тынчтыктын ооба, көгүчкөн тынчтыктын символу болгондуктан аны дайыма биз коргоого алабыз же сүйүп карайбыз десе болобу? Ал тынчтыктын символу көгүчкөн тынчтыктын Жомундай символу деп- болгондуктан Мен айтайынчы, көгүчкөндөр адамдарга эң жакын көгүчкөндөр адамдарга эң жакын канаттуулар болгондуктан биз аларды тынчтыктын символу деп атайбыз деп койсок болобу экен. Болот. жанагыдай эле болуп калды мага. Мен айтып көрөйүнбү? Наргизже. Айтыңыз. Айтканга вариант. Көгүчкөн өзөчүүнү жаман көрөт. Ошондуктан тынч жерде жүргөндүктөн тынчтыктын символу дешкен. Жок. Жакшы. Дагы өзгөчө дагы ким сүйлөм түзө алат? Мен айтып көрөйүнбү? Чоң эне канаттууларга жем берүү үчүн алардын жанына келип абайлап отурду. Катуу сүйлөм болот, рахмат. Ушундай кылайлы анда. Ушул сүйлөмдү алалыбы? Болот ала берет. Түзүп көрүшсүн дагы. Дагы барбы өзгөчө сүйлөм? Жакшыраак өзгөчөрөөк түзөйлү да келгиле. Көгүчкөн тынчтыктын символу болгондуктан аны коргоого алганбыз. Символу жок эле көрбөйлүбү? Кайсыны алайлы? Символуна дей болдум. Баары Эми баары бир татаал сүйлөм тузуш керек эле, анын мааниси кандай болсо дагычы. Бурмайжеке айткан сүйлөмдү албайлыбы? Бурмайжеке азыр айтты го, чоң энем. Ошол жакшы экен ооба. Бурмачке кайталамыз. Чоң эне канаттууларга жем берүү үчүн алардын жанына келип жем берүү үчүн дейли. Чоң энем көгүчкөндөргө жем берүү үчүн анан алардын жанына келип абайлап отурду. Чоң энем көгүчкөндөргө жем берүү үчүн Алардын жанына келип абайлап отурду. Же акырын отурду. Жем берүү үчүн дейлиби же дагы бир башкача өзгөртсөк болобу? Же ушул боюнча кала берсинби? Жем берүү үчүн деген ордуна алуу үчүн десе деле болот го. Чоң энем көгүчкөндөргө жем берип жаткандыктан жем берип жаткандыктан баардык көгүчкөндөр ага үйүр алышты. Жем берип жаткандыктан. Жем берүү үчүн десе болбойбу? Болот. Жем берип жаткандыктан ага Максат дагыныкы сүйлөм болот да, боло берет ал деле. Же бир аз мен жанагы сүйлөмдөр толуктоодо баш айландырат. Менин экраным карап коюңчу, көрүнбөй атпайт эштекен, Наргизежеке. Самолет эле турат менде. Сиз Сен өзүң чыгып кеткен кезинде бизге көрүнүп атат. Карап коюңуздар. Чатты карап коюңуздар. Чоң энем көгүчкөндөргө жем берип жаткандыктан аларды чочутуп албоо үчүн жанына келип абайлап отурду. Жем берип жаткандыктан же жем берейин деп жаткандыктан дейлиби? Чоң энем көгүчкөндөргө жем берип жүргөндүктөн Жем чачуу үчүн балким. Жем берүү үчүн келгендиктен. Жем берүү. Жем берип жүргөндүктөн деп туруп көгүчкөндөр аны ага үйүр алган. Учуп келишти. Макул. Учуп келишти десек деле болот. Чоң энем көгүчкөндөргө жем берейин деп жаткандыктан алардын жанына акырын абайлап келип отурду дейлиби? Жок,
Cem bereyim dep jatkandыктан алардын жанына туура мааниси туура келбей калбадыбы? Чоң Чоң энем энем Азыр Мен берип акыркы сүйлөмдү ким айтты? Алар жанында үйрөтүп алды дедиңизби? Эмне деди? Мен Жем берүү айтсам, үчүн. чоң энем көчкөндөргө жем берип жаткандыктан Жем берейин деп жаткандыктан дегенден кийин мына сүйлөм туура келбей калат анда. Азыр айтат го, Жем берейин Ошону деп жазалы. жаткандыгы үчүн. Наргиз эжеке. дайыма жем берип жүргөндүктөн дейт. Эжеке. Көчкөндөргө чоң энеге жем берген. Ошондуктан Чоң энем көчкөндөргө жем берип келип отурду деп коелу. Көчкөндөргө чоң эне Угубай жатат, урматтуу чоң энем энем көчкөндөргө жем берейин деп жаткандыктан аны алаксыткым келбеди. чоң энем көчкөндөргө жем берейин деп жаткандыктан Аны алаксыткым келбеди. Мен айтып коеюнчу, Аны алаксыткым келбеди. көгүчкөн тынчтыктын символу болгону үчүн адамдар ага көңүл бурушат деп койду. Жок, мына сүйлөм токтош керек болуп атпайбы? Мына эжеке туура айтат. Аны алаксыткым келбеди дегенди кошпогула ошо. Ооба, аны алаксыткым келбеди. Мен ушул сүйлөмдү деп атам, эжекелер, башка сүйлөмдү айтпаңыздар, ушул эле сүйлөмдү бир аз өзгөрткүбүз келип атат да. Түшүндүм. Аны алаксыткым келбеди. Макул. Чоң энем көчкөндөргө жем берейин деп жаткандыктан аны башка жумушка алаксыткым келбеди. Болобу? Ооба. 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 Макул. Анда ушул боюнча калсын. Эми ушул жерде өзүңүздөр айтып кандай татаал сүйлөм болуп атат? Кандай татаал сүйлөм, урматтуу кесиптештер? Багыныңкы байланыштагы. Багыныңкы байланыштагы. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм. Анын ичинен Себеп багыныңкы сүйлөм. Себеп багыныңкы сүйлөм. себеп багыныңкы сүйлөм. Бул жерде багыныңкы себеп багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм. Эгерде тең байланыштагы татаал сүйлөм болгондо анда дагы башка маани, башка түрлөрүн айтып берет элеңиздер. Бул жерде биз атайын ушундай сүйлөм түзгүбүз келип атат. Себебин билдирген башкача айтканда багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм түзүп атабыз. Урматтуу кесиптештер, экранга тийбеңиздер менин экраныма. жоголуп Главный калды. экранга сиздер чыгып атасыздар улам. Экранга тийбеңиздер азыр. Бизге тоскундар. Асел эжеке, сиз Экран баарыңыздарга көрүнүп атабы? Көрүнбөй калдыбы? Экран көрүнбөй калды. Көрүнүп эле турат экран. Жана көрүнүп атат эле, көрүнбөй калды. Кимге көрүнбөй атат? Мага көрүнбөй. Мага эм көрүнбөй калды. Башынан. Сиздерден сураныч. Эми сиздер түзгөн сүйлөмдү келиңиздер чогуу талкуулайбыз. Чоң энем көчкөндөргө жем берейин деп жаткандыктан аны келген жок. Экран көрүнүп атабы баарыңыздарга? Ооба, көрүнүп атат. Көрүнүп атат, көрүнүп атат. Ооба, көрүнүп атат. Эми ушул сүйлөмдү урматтуу кесиптештер, бул жана биздин түзгөн биринчи сүйлөм жөнөкөй сүйлөм болчу. Азыр татаал сүйлөм түздүк. Ушул багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн ичинен сөздөрдү алып салабыз. Деп жаткандыктан дегенди алып салабыз. Жем берейин дегенди. Дагы көчкөндөргө Алаксыткым. дегенди алып салайлыбы? Алаксыткым дегенди алып салайлы. Үчөөнү алып салдык анда. Макул. 3 сөздү алып салдык. Эми ушул жерде өзүбүз толуктайбыз. Ким даяр, ким вариант айтат? Ичинде коёндорго дейбиз. Менин чоң энем дегеним да бар экен, чоң энем коёндорго жем берейин деп Макул. жаткандыктан. Кимдерге? Чоң энем коёндорго, макул. Коёндорго жем берейин деп жаткандыктан. Жаткандыктан дей берейин Анан да. ели. Ооба.
Аны жаткандыктан аны Убара кылгым келбеди. Убара кылгым. Күлдүргүм. Убара Убара кылгым кылгым келбейт. деген эки сөз болуп калды да. ооба. Жаткандыктан дегенин ордуна даярданып десек болбойбу? Жаткандыктан ордуна даярданып Боло берет, азыр кийинкисине жазайлы даярданып дегенде. Бул жерде убара кылгым дегенде эки сөз болуп калып атат да, бир эле сызыкча койдук го. Демек, бир эле сөз болуш керек да, убара кылгым деген ордуна кандай кылалы? сыткым. Убараланткым деп эле коелучу, бир эле кылып. Убараланткым келген жок. Эми экинчисинде сиз айтып атасыз, даярданып. Мен айтайынбы? Айтыңыз. Чоң энем кумурскаларга Макул. турганда, Чоң энем кумурскаларга, жем берейин деп даярданып турганда, бойготкум койготкум келбеди. Чоң энем кумурскаларга жем берейин деп даярданып, аны ойготкум келбеди. Ушундайбы? Ой. ооба. туура келбей калды. Болбой калды. Ал болбой калды да. Отурганда Мындай эле да, сен башкача жазып алдың. Кумурскаларга жем берейин деп турганда, аны ойготкум келбеди. Кумурскаларга да даярданып эмес, турганда десең. Жок, даярданып алып ташташ керек эле. Чоң энем жем берейин деп жатканда кантип аны ойготкум келбейт. Уктап атам эле. Турганда десеңиз. Кумурскаларга жем берейин деп. Ошол жерде жем берейин деп турганда, жылдабай чык. Аны ойготкум келбеди. Мак, кийинкиси. Чоң энем. Мен айтайын жежеке. Чоң энем жөжөлөргө жем берейин деп, чоң энем жөжөлөргө жем берейин деп даярданганда, аны чакыргым келбеди. Макул. Боло? Болот. Сонун. Акыркысынан туура вариант койсо. Көгүчкөндөргө кандай эле даярданып жаткандыктан беле, кандай эле? Берейин деп жаткандыктан болчу, Берейин деп. Жаткандыктан. Даярданып жаткандыктан, берейин деп даярданып жаткандыктан аны алаксыткым келбеди. Чоң энем коёндорго жем берейин деп жаткандыктан аны убараланткым келбеди. Б варианты, чоң энем кумурскаларга жем берейин деп жаткандыктан, жатканда аны ойготкум келбеди. Б варианты, чоң энем көгүчкөндөргө жем берейин деп жаткандыктан аны алаксыткым келбеди. Б варианты, чоң энем жөжөлөргө жем берейин деп даярданганда аны чакыргым келбеди. Жакшы болду, мына жерде эки вариант турага окшоп көрүнүп атат. Г вариант менен Б варианттан балдар адашып калышы мүмкүн. Себеби окшош болуп атат мазмуну жагынан дагы. Анан жанагы бир сүйлөмдөр токтоо бар го. Наргизетке даярданганда деген баягы тең байланышта татаал сүйлөмгө туура келбей калбадыбы? Даярданган Туура эле келди. Туура эле келди. Туура эле эми бардыгы эле туура эле вариант болуп калат да мында. Наргиза? Азыр бардыгы туура деп ойлосо болот да. Жок, туура эмес бардыгы. В менен Г бири-бирине жакындаштырылган. Г менен Г экөө жакындаштырылып, ошол Г менен Г гана окшош. Балдар үчүн туура варианттай сезилиши мүмкүн иштеп аткан кишилерге. Биз эми муну өзүп жаткандыктан кайсы жооп берет экен. Жерде А варианты такыр убараланткым келбеди демек, ал ушул деле болушу мүмкүн деп ойлошу мүмкүн балдар. Бирок бул жерде өтө жакын келбейт. Экинчиси такыр эле даярданганда деген туура болуп калышы мүмкүн да, олорго деле даярданганда дегенде мындай талкуу болуп калышы мүмкүн да.
Yo, ал талкуу болбойт балдарга. Бизге мына Балдар көбүрөөк пайдаланат бул сөздүчү. Даярданып жаткандыктан же болбосо Ооба. деп жаткандыктан деген болгондо анда окшош болуп калышы мүмкүн эле да, бул жерде даярданганда чакыргым. Окончаниясы окшош эмес да, ооба. Ошон үчүн ушул сан неме болот, туура эле. Окшош болбогон менен бул жаткандыктан, даярданган деген сөздөр дайыма окуучулар көп колдонот. Деген болсо анда Г вариантта туура болмок да. Бирок бул жерде Б вариант эле жүжөлөргө деле жем берет. Ошондо эле даярданганда чакыргым келбеди. Даярданып жаткандыктан аны чакыргым келбеди. Берип жаткандыктан, жүжөлөргө жем берип жаткандыктан чакыргым келбеди. Г вариант туура эмес, анткени даярданып анан Ооба. Ооба. Майли, ал жерде бирөө тууралаш керек да. Эми мына сал окшошуп атат Гсы. Балдарды адаштыруучу вариант болот да. Ошондой болот да тесттер өзү. Ооба, ошо да. Эми урматтуу достор, бул жөн гана түзүндөргө карап биз өзүбүз түздүк. Өзүңүздөр дагы үйдөн ушундай тесттерди көбүчкөндөрдүн сүрөтүнө анан чымынчыркейер. Биринчисинде болот го, биринчи Микрофонуңузду өчүп алыңыздар, жежекелер суранычтар жежекеден башкалар. болот. Бул жерде биз эң жөнөкөй сүйлөмдү гана кабыл алдык. Сиздер өзүңүздөр тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдү, багыныкы байланыштагы татаал сүйлөмдөрдү, көп багыныкылуу татаал сүйлөмдөрдү, аралаш татаал сүйлөмдөрдү түзсөңүздөр болот. Көбүнчө татаал сүйлөм түзүңүздөр, чымын-чиркейлерге муну скрин кылып алыңыздар дагы өзүңүздөр түзүңүздөр. Экинчи тапшырма бул болот. Буга дагы өзүңүздөр түзүңүздөр. Бул жерде байкап көрүп атасыздар да, көбүчкөндөр турат, жем жеп атат, көбүчкөндөр тим более жана кышкы мезгил болуп атат. Өзүңүздөр ошол сүрөткө карап түзүңүздөр. Андан кийин бул сүрөткө карап келиңиздер, чогуу сүйлөм түзөбүз. Ким сүйлөм түзөт? Көрүнбөй калды. Я. Күйөөсү аялына кол көтөрүп жатат. Ошондо Kuyөөсү аялына кол көтөрүп жатат. Ол жөнөкөй сүйлөм болуп калды го. Жөнөкөй жакшынакай сүйлөм түзүп берди. Күйөөсү аялына кол Татаал сүйлөм түзөйлүбү? Сүрөттү кайра коесуңбу? Мен түзөйүнбү? Кыргызстанда аялдарга болгон эркектердин зордук зомбулугу күч алгандыктан бизде катуу чаралар көрүлүп жатат. Рахмат. Дагы ушуну жаза берейинби? Мен дагы түзүп көрөйүн. Кыргызстанда зордук зомбулукка каршы күрөшүү иштери жүрүп жатса да, дагы эле болсо турмушта мындай учурлар көп кездешүүдө. Кыргызстанда зордук зомбулукка каршы күрөшүү күч алып жатса да, ар кандай үчүн ар кандай иш-чаралар жүрүп жатса да, өтүлүп жатса да, мен да айтып көрөйүнчү. жүрүп жатса да, дагы эле болсо Мен бир сөйлөм айтып көрөйүнбү? жүрүп жатса да, дагы эле болсо ар кандай чыр чатактар келип чыгат. Дагы эле болсо эл арасында мындай көрүнүштөр көп учуроодо. Зордук зомбулукка каршы күрөшүү үчүн ар кандай иш-чаралар жүрүп жатса да, дагы эле болсо мындай дегенди эл арасында мындай терс көрүнүштөр. Мындай дегенди алып салалы. Дагы эле болсо эл арасында зордук зомбулуктар кездешип жатат. Аялдарга болгон зордук зомбулук Жекелер жардам бериңиздерчи. Аялдарга болгон зордук терс мамилелер. Зордук зомбулук
Болуп жатканы өкүндүрө турган иш. Туганууда. Азайган жок. Зордук зомбулук азайган жок. Зомбулук эмес, кордук десекчи. Кордук дейле. Ооба, Зордук зомбулук деген туура болот да, зордук эмес да, зордук зомбулук деген Жөн эле Наргиз эжеке жөн эле эмне коюңчу. Kordu ko'rsatib, Дагы деле терс көрүнүштөр көбөйүүдө деп эле коюңуздарчы. Дагы деле терс көрүнүштөр көбөйүүдө деп экинчи. О жерде дагы эле болсо деген окшошпой атат. Дагы эле болсо окшошпой атат. Дагы деле терс көрүнүштөр кордук көрсөтүү азайган жок. Же билбейм, ушул сыяктуу кордук көрсөтүү дегенде кандай? Зордук зомбулук азайган жок дейинби кайра эле? Дагы деле терс көрүнүштөр деген туура да. Дагы эле деген окшошпой атат да, дагы. Жатса да, дагы эле болсо, дагы эле эмес, дагы деле ооба, деле терс көрүнүштөр көбөйүүдө. Алар өтүп жатса да натыйжасы болбой келүүдө. Жок. Жаман узун болуп кетип атат го. Ошондо эле кылалычы. Макул. Жатса да, эл арасында аялдар азайган жок. Натыйжасын берген жок деп койсо дагы. Болор. Айырмасы жок эми. Кыргызстанда зордук зомбулукка каршы күрөш жатса да, эл арасында аялдарга болгон зордук зомбулук азайган жок. Макулсуздарбы? Болот ушул. Ооба, болот эжеке, сонун болду. Аялдарды кошоюн деп атам, анткени сүрөттө аялдарга көрсөтүлгөн зордук зомбулук атат да, биз жалпылап эле айтып койсок сүрөткө дал келбей калат да, ошондуктан аялдар дегенди кошуп койдум. Макул болсоңуздар, анда ушул сүйлөмдү аялдар. Ооба, болду. Өзүбүз сүйлөмдөрдү толуктайбыз. Байкап көрсөңүздөр, бул сүйлөм кандай сүйлөм болду? Карама каршы багыныкы татаал сүйлөм болду. Шарттуу сүйлөм болуп калды го. Шарттуу байланыштагы татаал сүйлөм карама каршы же болбосо каршылаш маанидеги карама каршы болду. Биринчи сүйлөмгө экинчи сүйлөм карама каршы келип атат мааниси жагынан, Эми ушул сүйлөмдү каршылаш багыныкы сүйлөмдү биз азыр сиздер менен чогуу ашыкча сөздөрдү алып салабыз. Кайсы сөздөрдү алып салалы? Зомбулукка каршы күрөшүү. Кыргызстанда дегенди алып салайынбы? Зомбулукка дегенди го. Зомбулукка. Основной тема болуп атат. Каршы күрөшүү дегенди алып сал. Макул, каршы күрөшүү дегенди алып салайын. Зордукка деген туура ачкыч сөз болуп атат да, ушуну алып койсо болот эле. Алып койсоңуз. Ошондо зомбулук алыш керек эле да. Зомбулукка башка варианттар чыгат эле дагы. Кыргызстандан башка жерде деле зомбулук бар да. Катарынан алып салып, ошон үчүн баарын катарынан эмес. Арасынан алгым келип атат да, сиздер макул болсоңуздар, эгерде ушундай кылайлы. Жок, анда баарын катарынан алып сал десеңиздер, анда катарынан алып салам. Бирок чараларды эми алып коюш керек. Байкап көрсөңүздөр, эжекелер, биринчи жөнөкөй сүйлөмдөн, анан экинчи жөнөкөй сүйлөмдөн алып атабыз да, байкасаңыздар. Аялдарга дегенди да алып салайынбы, же эл арасында дегенди алып салайынбы? Же ар кандай чаралар дегенди алып салайынбы? Чараларды алайлы эжеке. Чаралар. Көп болуп калат да. Анда аялдарга болгон дегенди алып салыш керек. 5 сөз жок болуп кетти да. 1, 2, 3, 4. Аялдарга болгон деген. Ошондо болот. Сүйлөмүбүз чоңду. Болобу? Ошо болуп кетти да. Сиздердин каалаганыңыздарды алып салдым. Сиздер менин колуман сиздерге пайдам тийсе алып сала берем. Баарын деле баарын алып салсак болбой калат. Ошондуктан бул жерде азыр 3төн кем эмес 5-6 болуп кетти окшойт бул жерде. 1, 2, 3, 4, 7 болуп кетти. Наргиз өзү 5 эле болуш керек. 5 эле алыш керек. Бул жерде болуп кетти. 5 болуш керек болчу, бирок кайсысын коюп коеюн анда ордуна? Аялдарга коюп коюм. Зордук. Аялдарга дегенди койсоң, себеби сүрөттө аялдар зордук зомбулук болуп турат да, аялдарга дегенди жөн кой. Ошол туруп. Аялдарды жөн алып салдык да, аялдарга болгон дегенди алып салып атпайлыбы? Сүрөттө ал бар да, аны неме кылсак.
Мейли ала берели, макул. Эч нерсе болбойт. Бул жакта зордук зомбулукка каршы күрөшүү үчүн ар кандай иш чаралар жүрүп жатса да эл арасында аялдарга болгон зордук зомбулук азайган жок. Эми ушул жерде сиздер вариант ойлоп тапсаңыздар, варианттарды сиздер иштеп берсеңиздер. Биринчи вариантты туура кылып коеюн, Кыргызстанда зордук зомбулукка каршы күрөшүү үчүн ар кандай иш чаралар жүрүп жатса да эл арасында аялдарга болгон зордук зомбулук азайган жок. Экинчиси, Кыргызстандын ордуна кайсы мамлекетти жазайын? Дүйнөдө дей бер, дүйнөдө. Дүйнөдө дейинби, макул. Дүйнөдө зордук зомбулукка дегенден кийин каршыны сөзсүз кое болот экенбиз, а? Дүйнөдө Карата болбойбу зордук зомбулукка? Карата? Зордук зомбулукка карата. ар кандай болуп калат ошондо. Ошондо болбой калат үчүн деген бар экен. Үчүндө Дүйнөдө зордук зомбулукка карата аракеттер болбой калат экен, аракеттер үчүнгө түшпөй калат. Өдө болот аракеттер үчүн карата аракеттер башка жок болуп калат. Каршы күрөшүү үчүн зордук зомбулукка каршы күрөшүү үчүн ар кандай зомбулукка карата түшүндүрүү үчүн ар кандай ар кандай маселелер деп кой. Ар кандай маселелер. Жок, алда тур келбей калат. Маселелер Ошо туура келбей калсын да ошол. Маселелер жүрүп да эл арасында Ошол сөзгө мааниси байланышпак менен. Ооба, жаш балдарга зордук зомбулук азайган жок. Ооба, болду ошо. Бул катасы эжекелер? Кийинкиси Таджикистанда. Болобу? Боло берет. Өзбекстанда дейинби же Казакстан дейинби? Боло берет, кандай айырмасы бар? Бирок ал жактарда деле негизи зордук зомбулук болсо керек. Бардык жерде эле жүрүп атат азыр. Казакстанда зордук зомбулукка. Казакстанда зордук зомбулукка каршы күрөшүү чакыруу боло берет да. Казакстанда зордук зомбулукка чакыруу чакыруу болбой калат экен, деген. Чакыруу десем чакыруу иштери дейли. Экөөнү коюш керек да бул жерге. чакыруу иши үчүн Казакстанда зордук зомбулукка чакыруу үчүн ар кандай сүйлөшүүлөр дейт. Эжеке. Ар кандай сүйлөшүүлөр жүрүп жатса эл арасында мектеп окуучуларына зордук зомбулук азайган жок. Болобу? Боло берет. Болот. Акыркы вариантты мен айтып көрөйүнчү. Кыргызстанда айтыңыз. Ош областында зордук Ондо зомбулукка эки сөз болуш керек Ош областында дегенде. Азыркы бир сөз коебуз. Кыргызстанда эле дейбиз, эки вариант окшош кылып туруп, аягында сал башкача алып коебуз, жанагындай карама каршы деп атканда облустубузда деп коелу ондо. Кыргызстанда зордук зомбулук. Кыргызстанда дей бер ал, балдар сал баш айлана турган болсун. Зордук зомбулукка кабылган балдар Кыргызстанда зордук зомбулукка каршы мекенибизде дей берин, Кыргызстанда дей. Мекенибизде десек болот, өлкөбүздө десек болот го. Иш-чаралар өлкөбүздө зордук зомбулукка эл арасында, өлкөбүздө Кыргызстанда боло берет, каалагандай. Эл арасында не дейли? Ар кандай жолугушуулар ар түрдүү зордук зомбулук эл арасында ар кандай жолугушуулар эл арасында
эл арасында ар түрдүү зордуу зомбулук азайган, Кылмыштуулук десекчи. ар түрдүү болуп калат. Эл арасында жаш балдарга карата зомбулук азайган жок. Бул жердечи каршы күрөшүүнү же болбосо мына ар кандай дегенди бир аз өзгөртүп койсок болот да, себеби бул туура эмес вариант болуп атат. Же каршы күрөшүү үчүн ар кандай Ар кандай дегенди койбойсуңбу? Ар кандай турат деп өчкөн эмес онор. Муну алып салалы, Кандай болуп атат. Ооба. Мектепте десек болбойт. Кандай? Не деп коелу? Үрөй учурган деп койсокчу, эл арасында үрөй учурган зордук зомбулук азайган жок. Анда туура болуп калат да, анда экөө. Ооба, туура болуп калат. Жок, анда таба албай кыйналышат да. Каршы күрөшүүнүн ордуна бир башка сөз коелучу. Ооба. Кыргызстанда Үгүттөө иштери деп коелучу. Мына Наргиз жерде иш-чара дегенде үгүттөө иштери үчүн ар кандай иш-чаралар өтүп жатса да, эл арасында үрөй учурган зордук зомбулук азайган жок. Бизде үгүттөө Иш-чаралардын ордуна башка койбойлу? Иш-чараларды. Наргиз иш-чара башыга эки сөз болуп калды го, эки сөз иш-чара деп. Башында бир сөз ал иш-чара деген. Маселелер иш-чара деген. Кошмок сөз. Иш-чараны Бир сөз ал. Бир сөз эсептейлби аны? Bir söz deyilsin. Бир сөз деп. Карасаңыздар, Кыргызстанда каршы күрөшүү, зордук зомбулукка каршы күрөшүү иш-чаралар, каршы күрөшүү үчүн ар кандай иш-чаралар жүрүп жатса да, эл арасында аялдарга болгон зордук зомбулук азайган жок. Бул жерде карама каршы багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм болуп атат, Эми акыркысында караңыздар, Кыргызстанда үгүттөө иштери үчүн ар кандай иш-чаралар жүрүп жатса да, эл арасында үрөй учурган зордук зомбулук азайган жок. Бул жерде үгүттөө иштери жүрбөйт, сөзсүз түрдө Кыргызстанда. Зордук зомбулук болсун, давайте келгиле мушташкыла, жуушкыла, урушкыла деген. Бул туура эмес. Наргизеке, ана Б менен В вариантын карасаңыз, Б менен В-нын 3-чү сөз, 4-чү сөзүндө бул эки сөз эмес, бир сөз болуп калды да. Сиз аны экиге бөлө койдуңуз да. Б менен В да кандай болуп калат? Деген жерден иш-чараны экиге бөлүп койдум. Анда бул жерге көп маселелер деп кошуп коебуз, көп маселелер. Бул жакта В-да да ошондой да, сүйлөшүүлөр, жолугушуулар да. Аз көп сүйлөшүүлөр деп коерейин. Сүйлөшүүлөр деп. Көп сүйлөшүүлөр жүрүп жатса да, эл арасында мектеп окуучуларына зордук зомбулук азайган жок. Болобу? Болот. Бул жерде баш айлантма суроолор болуп атат. Казакстанда тынымсыз зордук зомбулукка тынымсыз чакыруу үчүн ар кандай иш-чаралар жүрүп жатса да дегенде тынымсыз атайын иш-чараларды жанагы чакыруу болбойт да, зордук зомбулукка келгиле, жана зордук зомбулук жасайлы деген чакыруу болбойт да. Бул туура эмес. Бул туура эмес. Бул варианты туура эле болду сүйлөмдөрүбүз баары. Макулсуздарбы? Макул. Жакшы, анда бул ушул боюнча калат. Бул сиздер түзгөн тест болду. Андан кийинки сүрөт карап көрүңүздөр. Бул сүрөткө өзүңүздөр түзөсүздөр. Байкап көрүп атасыздарбы? Бул сүрөттө эмнени байкатасыздар? Fikir kelişpestik. Ya. Наргизеке. Бул келишпестик. Сизде баягы жогорудагы сүрөттөрдүн туура варианттары бар окшойт да? Барбы? Сизде өзүңүздө туура варианттары бар окшойт, ушуга чейинки сүрөттөрдүн дейм. Жок. Сүрөттөрдү бизге берип атат кандай? Сүрөттө эмнени көрүп турасыздар? Эки интеллигент ишкананын тирешүү. Эки тирешүү. Бизнесмендердин тирешүүсү. Бир мекеменин, бир ишкананын жетекчилери бири-бирине жасаган пикир келишпестиктер болуп атат. Бул жерде өзүңүздөр түзүңүздөр,
бул жерде өзүңүздөр каршылаш маанидеги сүйлөм түзсөңүздөр да болот, салыштыруу иретинде түзсөңүздөр да болот, түшүндүрмөлүү сүйлөм түзсөңүздөр да болот. Каалагандай сүйлөм түзүңүздөр. Бул жерде багыныкы байланыштагы кааласаңыздар тең байланыштагы сүйлөм түзүңүздөр. Эми экранга көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер. Биз азыр сиздер менен сүйлөмдөрдү толуктоону жүргүздүк. Демек бул жерде сиздердин сөз байлыгыңыздардын күчтүү экендигин байкадым. Көпчүлүгүңүздөр жана өз алдынча көп китеп окуганыңыздар, өз алдынча көбүрөөк кино көргөнүңүздөр, дагы бир башка сиздердин чөйрөңүздөрдө буга чейинки сиздердин тажрыйбаңыздардан улам баштап жатканда активдүү лексикаңыздар аябай бай болгондуктан сиздер сонун сүйлөмдөр толуктоолорду иштеп чыккыңыздар. Эми экранга көңүл буруңуздар. Биз эң жөнөкөй эле сүйлөмдөр толуктоону сүрөттөргө карап, ошондой эле сүйлөмдүн ичинен эле жөнөкөй эле түзгөн сүйлөмдөрдүн ичинен сүйлөмдөр толуктоону эң жөнөкөйдөн башташыбыз керек. Көбүнчө сүйлөмдөрдү толуктоодо биз эч качан ар бир сабактын башында жөнөкөй эле сүйлөмдү анткени деп баштап атасы. Мен үчүн бүгүн кубанычтуу күн. Анткени деген сүйлөмдөн эле сиздер өзүңүздөр сүйлөмдөрдү толуктоону баштадыңыздар. Ошол сыяктуу эле сүйлөмдөрдү толуктоо балдар үчүн бул өтө маанилүү. Жалпы республикалык түрдө даярданууда балдарда сүйлөмдөрдү толуктоосуна дагы негизи эле бул жашоодо, айрыкча ошол ПИЗАга даярданууда, окуу сабаттуулугун жакшыртуу үчүн, жашоодо өзүнө өзү жанагындай чечим чыгаруу үчүн, өзүн өзү тарбиялоо үчүн, келечекте эл алдына чыгып сүйлөө үчүн дагы балдарга сүйлөмдөрдү толуктоону көбүрөөк беришиңиздер керек. Сүйлөмдөрдү толуктоодо жакар бележикке камераңызды өзүңүзгө каратып алсаңыз, сүйлөмдөрдү толуктоодо эмнелерге маани беришибиз керек? Сүйлөмдөрдүн түрлөрүнүн маанисине карай бөлүнүшүн билип айырмалай алышыбыз керек. Тез окууга үйрөнүшүбүз керек. Себеби ар бир варианттагы сүйлөмдөрдү толуктоодо, ар бир боштуктарга сүйлөмдөрдү толуктоодогу сөздөрдү коюп чыгып атканда бизге убакыт кетет. Ошондуктан биз тез окуганга, бат окуганга, шар окуганга үйрөнүшүбүз керек. Сүйлөмдөгү бөлүктөрдүн логикалык байланышын түшүнө билүүбүз керек. Жеке өзүңө эмес, жалпы логика менен ойлонуу керек. Биз көбүнчө жана өзүбүзгө, мектепке гана байланыштырып алабыз да, жок, жашоодо ар кандай ситуация болушу мүмкүн. Баардык жалпы көз караш менен карашыбыз керек. Жеке өзүбүзгө гана тиешелүү нерсени карабашыбыз керек да. Жеке өзүбүздүн көз карашыбыз менен эмес, жалпы көз караш менен карашыбыз керек. Сөз байлыгыбызды сөзсүз түрдө өстүрүшүбүз керек. Сүйлөмдөрдү толуктоого көнүгүшүбүз керек. Күн сайын тест түзүшүбүз керек. Күн сайын балдарыңыздар жок дегенде 5тен сүйлөмдөрдү толуктоого, 5тен анологияга, 5тен окуу түшүнүүгө, 5тен практикалык грамматиканын ар бир бөлүмүнө түзө турган болсо, анда күн сайын ушундай 1 саат китеп окуганга, 1 саат тест түзүүгө балдарга план түздүрүп коюңуздар. Күнүмдүк режимин түзүп атканда, балдар күнүмдүк планын түзүп атканда, иш аракеттер планын түзүүдө 1 саат тест түзүү, 1 саат китеп окуу дегенди сөз түрдө коштуруп коюңуздар жана максат пландарга. Ошондой эле сүйлөмдөгү боштуктар, жооптогу сөздөрдү койгондо туура логикалык маани бериши керек. Сүйлөмдү байланыштырып турган сөздөргө маани бериши байкап көрүп атасыздар. Демек биздин балдарыбызга моундай тапшырма бериңиздер. Ар бир бала колунда кандай окуу китеби бар, бүгүн 5-6 сабак кире турган болсо, 6 сабактан бир тарых кириши мүмкүн, жана жаран таануу деп айтчу элек, адам жана коом болуп атат. Адам жана коом, физика, химия, биология, кайсы сабак кирсе дагы орус тили болобу, англис тили болобу, бирден сүйлөмдү жазабыз. Орус тилинен дагы, англис тилинен дагы бир китептеги бир сүйлөмдү алабыз, бирок кыргызчага которуп жазып алабыз деп тапшырма бериңиздер. Канча китеп болсо, ар бир баланын партасында турсун, өзүнө жаккан китепти ачып көрүп, каалаган беттен бир сүйлөмдү жазып алсын балдарыңыздар. Сиздер дагы азыр ошондой бирден сүйлөмдү жазыңыздар. Кийинки тапшырма сиздерге колуңуздарда, жаныңыздарда окуу китебиби же болбосо көркөм адабияттарбы, илимий популярдуу тексттер жазылган кандайдыр бир китеп болсо дагы жаныңыздарда китептен алып бирден сүйлөм айтып бериңиздер. Кимде кандай китеп бар колунда? Барактап туруп дароо бирден сүйлөмдү тандаңыздар. Менде бар. Айтыңыз эжеке. Наргиз эжеке, менде газета бар. Чеховдун Ёныч деген аңгемеси турат астында. Айтыңыз. Чеховдун Ёныч деген азыр бир татаал сүйлөм тең байланыштагы. Боло берет. Кандай болот? Азыр эжеке. Татаал сүйлөм таппай калдым го. Мен айта берейинби анда? Котормолордо көбүнчө жөнөкөй сүйлөмдөр болот. Аябай кетти. Өтө жөнөкөй. Стартеп үйүнө кетти. Бирок бат эле кайра кайтты. Кайра кайталап коюш. Стартеп үйүнө кетти, бирок бат эле кайра кайтты. Башынан. Стартеп үйүнө кетти, бирок бат эле кайра кайтты. Бите жакшы угубай калып атат түнүңүз. Болду, жөнөкөй сүйлөм экен. Стартеп үйүнө кетти. Мен айтып көрөйүнбү?
İyi aytыңыз. Ытсы. Старцы. Мас деле кайра кайтты. Угубай атат эжеке, бир угуп, бир угубай калып атат. Бурма эжеке айтыңызчы. Нускайм эжеке. Жазып атсаңыз азыр кайрадан айтат. Тирүүчүлүктө дүйнөдөгү бардык байлык, сулуулуктун бардыгы адамдарга арналган. Кайсы китептен алып атасыз? Бул кут менен ырыскынын ачкычы деген. Кайталап коесузбу, Бурма эжеке угубай калды. Тирүүчүлүктө дүйнөдөгү бардык байлык, сулуулуктун бардыгы адамдарга арналган. Мен айтып коеюнбу, биз эмнеге муктажбыз деген китеп бар эле жанымда. Билим дүрбүгө окшош, көзгө көрүнбөгөн майда нерселерди аны менен көрүп, маселени алыстан чечебиз деген сүйлөм бар экен. Билим дүрбүгө окшош. Көзгө көрүнбөгөн майда нерселерди аны менен көрүп, маселени алыстан чечебиз. Көзгө көрүнбөгөн майда нерселерди аны менен көрүп, маселени алыстан чечебиз. Мен туура эле жазып атамбы, бир аз адашып калдым окшойт. Алыстан чечебиз, Ооба, маселени алыстан чечебиз. Билим дүрбүгө окшош, көзгө көрүнбөгөн майда нерселерди аны менен көрүп, маселени алыстан чечебиз. Ооба, туура эле жаздың. Рахмат. Бурма эжеке, кайталап коесузбу? Тирүүчүлүктө дүйнөдөгү бардык байлык, сулуулуктун бардыгы адамдарга байланыштуу дедиңизби? Эмне дедиңиз? Тирүүчүлүктө дегенде чыдан кийин эки Тирүүчүлүктө дүйнөдөгү бардык байлык, сулуулуктун бардыгы адамдарга арналган. Мен айтып көрөйүнбү, Нускайм эжеке, сиздин сүйлөмүңүздү жазайынчы мен. Эми жакшы кылбай калып атат Нускайм эжеке. Азыр кыз ыйлап жибербес үчүн тескери бурулду да. Кыз ыйлап жибербес үчүн тескери бурулду да. Кондок бөлмөдөн чыгып кетти. Байкасаңыздар, бул жерде бардыңыздар эле түзгөн сүйлөмүңүздөр, азыркы бизге айтып аткан сүйлөмүңүздөр көркөм адабияттардан алынып атат да. Дагы жаныңыздарда бир тарых китеби же болбосо дагы бир башка китептер барбы? Илимий популярдуу тексттен дагы бирди алалы. Манас китептен болбойбу? Манастагы көркөм адабият болот, бирди даярдап тура бериңиз макул. Бул жерде азыр мисалы кыргыз тили китебинен деле аныктамалар болот го, жанагы. Сыртан сүйлөмөбүз керекпи? Наргиза деген илимий терминдеги. Ошолордон айтсаңыздар. Мен айтайынбы? Айтыңыз. Согуш темасына көптөгөн чыгармалар жазылса да, Узакбай Абдыкайымовдун Майдан романы алардан кыйла айырмаланып турат. Мен айтайынбы? Мен айтайынчы. Сүйлөмдөрүңүздөр туура. Бирок мага жанагы илимий темадагы сүйлөм керек болуп атат да, ошол. Мен айтайынчы анда. Адабият теориясынанбы, же болбосо жанагы кыргыз тилиндеги окуу китептериндеги аныктама эрежелер болот го. Ошолордун деле бир сүйлөм айтсаңыздар. Азыр. Мен айтайынчы. Келиңиз, Сартын эжеке. Илимий кадрларды даярдоодо да өзүрлүү иштеп, бир кыйла докторлук, кандидаттык диссертациялардын жакталышына жетекчилик кылган. Болобу же болбойбу? Качан айтыңыз эжеке? Илимий кадрларды даярдоодо да өзүрлүү иштеп, бир кыйла докторлук, кандидаттык диссертациялардын
кандидаттык диссертациялардын жакталышына жетекчилик кылган. Юдакин жөнүндө кайталаймын. Илимий кадрларды даярдоодо да өзүрлүү иштеп, бир кыйла докторлук, кандидаттык диссертациялардын жакталышына жетекчилик кылган. Туура эле болдубу? Диссертацияларды беле? Диссертациялардын жакталышына Нурго бир жериң жакшы болуп кетсе, бир жериң зор. Бир чоң күнүң болгондо сен. Микрофонду өчүрүп алсаң. Кайталап окуйму же болдубу? Анда өзүм өчүрүп коеюн, Айсал микрофону. Кайталап коюңуз эми. Эми кайталайынчы. Илимий кадрларды даярдоодо. Кайталап атамын ооба. Илимий кадрларды даярдоодо да өзүрлүү иштеп, бир кыйла докторлук, кандидаттык диссертациялардын жакталышына жетекчилик кылган. Макул, бул жерде жанагы өмүр баян сыяктуу, бирөөнүн баянынан алган текст экен, сүйлөм экен. Эми бул жерде бул дагы илимий рахмат. Дагы бир башка сүйлөм айта алат. Барбы жаныңыздарда тарых китеп, же болбосо кыргыз тили китеби бар жаныңыздарда? Салыштырма боло береби, салыштырма. Наргиз эжеке, мен да айтып көрөйүнчү. Темадан айтып атасыздар, ошол теманы айтып койсоңуздар, урматтуу кесиптештер. Мен Дүйшөн Шаматовдун Билимге умтулуу деген китебинен алып атам. Кандай китеп? Шаматовдун Билимге умтулуу деген китебинен. Илимий багыттагы сүйлөм болсо жакшы болмок. Келиңиз, илимий стилдеги. Педагогикалык окуу жайда биринчи угуп көрүнчү, Наргизжанда болбой экен, Педагогикалык окуу жайда канча жолу лекция, семинарда укканга караганда, мектепте бир көргөндө эле бул маселе эмне экенин жаш мугалим анык түшүнөт. Жакшы угубай калды дагы аяк жагыңыз. 7-класстын кыргыз тилинин бул мектепте бир көргөндө эле бул маселе эмне экенин жаш мугалим анык түшүнөт. Рахмат. Дагы ким айтып атат азыр? Өзүм болуп кетет экен го бул. Менин жанымда азыр окуу китептери жок болуп атат. Ошон үчүн сиздерден сурап атам. Мен азыр сиздерден сурап атам. Математика 3-класстан боло береби? Кандай? 3-класс. Бул орусчадан кыргызчага котор дедиң беле бая? Мен айтайынчы Наргиз. Мына неменин 9-класстын кыргыз тили китебинен көп багыныңкы татаал сүйлөм деген темадан айтайынбы? Айтыңыз. Алар бири менен туш келди эмес. Бири экинчисине карата грамматикалык жана маани жактан тыгыз байланышта тутумдашат да, сүйлөм бүтүн бир синтаксистик бирдикте айтылат. Ким айтсаңыз, алар Uzun ekan go bunda. Biri менен туш келди эмес. Бири менен туш келди эмес. Бири экинчисине карата грамматикалык жана грамматикалык жана маани жактан тыгыз байланышта тутумдашат да, сүйлөм бүтүн бир синтаксистик бирдикте айтылат. Бүтүн бир синтаксистик бирдикте айтылат.
коесузбу? Айтылат. Алар бири менен туш келди эмес. Бири экинчисине карата грамматикалык жана маани жактан тыгыз байланышта тутумдашат да сүйлөм бүтүн бир синтаксистик бирдикте айтылат. Рахмат. Чүгүрө эжеке, чоң рахмат. Ушул сыяктуу дедим. Андан кийинки мен дагы бирөөнү таптым, мен азыр сиздерге айтайын. Билимди калыптандыруу үчүн маалыматты кабыл алуунун бир нече ыкмаларын камтуу максатында окуу материалын окуторго бир нече формада жеткирүү окутуунун универсалдуу дизайнынын принциптеринин бири болуп саналат. Ушул сыяктуу сүйлөмдөрдү айтайын деп атам да. Ушул сыяктуу илимий түрдөгү сүйлөмдөрдү алсаңыздар дагы болот. Анан окуу китептеринен эле, балдардын колундагы окуу китептеринен, тарых китептеринен, тарых окуу китеби болсун, жанында кайсы китеп болсо дагы ошону барактап туруп эле балдардын өзүнө каалаганда бир сүйлөмдү алып алып, ал мүмкүн жөнөкөй сүйлөм, мүмкүн таттал сүйлөм, кайсы сүйлөм болсо дагы балдар ошол сүйлөмдөн алып иштетсин. Эми биз түзгөн ушул сиздер менен чогуу биргеликте түзгөн бул жерде азыр сиздер айткан 5 сүйлөм турат бул жерде. Ушул 5 сүйлөмдү өзүңүздөр азыр биз чогуу иштеп көрдүк го сиздер менен кошо. Урматтуу достор, мен үнүм угулатабы? Азыр бул жерде турган сүйлөмдөрдү сиздер үйдөн өзүңүздөр түзөсүздөр, сүйлөмдөр толуктоону түзөсүздөр. Экран көрүнүп атабы баардыгыңыздарга? Муну скрин кылып алыңыздар. Сиздер айткан сүйлөмдөрдү гана жаздым. Мен сиздерди эч кандай мажбурлаган жокмун. Өзүм каалагандай сүйлөм түзгөн жокмун. Өзүңүздөр түзгөн сүйлөмдөрдөн туура эле жазылыптырбы? Могу бир сыра карап коеюн, мен шашып атып. Тиричиликте дүйнөдөгү бардык байлык сулуктун бардык адамдарга арналган, билимдирүүгө окшош, көзгө көрүнбөгөн майда нерселерди аны менен көрүп, маселени алыстан чечебиз. Кыз ыйлап жиберген үчүн тескери бурулду да, конок бөлмөдөн чыгып кетти. Илимий кадрларды даярдоодо да үзүрлүү иштеп, бир кыйла докторлук, кандидаттык диссертациялардын жакталышына жетекчилик кылган. Алар бири менен туш келди эмес, бири экинчисине карата грамматикалык жана маани жактан тыгыз байланышта тутумдашат да, сүйлөм бүтүн бир синтаксистик бирдикте айтылат деген 5 сүйлөм болду. Ушул 5 сүйлөмдү өзүңүздөр жана биз сиздер менен чогуу иштегендей кылып өзүңүздөр сүйлөмдөрдү толуктогон үчүн 3төн кем эмес сөздөрдү, боштуктарды алып салып, калган варианттарды өзүңүздөр иштеп чыгыңыздар. Эми экранга көңүл бурсаңыздар болот. Экрандан сиздерге бир канча сүйлөмдөрдү коюп койдук. Бул жака көңүл бурсаңыздар, автордук бир же кайсыл вариант туура деп ойлойсуздар? Автордук бир же бул жерде 4 вариант турат. Бул жерде көрүп атасыздар. Байкап көрсөңүздөр, биринчи вариантта автордук бир же бир нече мугалимдер тарабынан өзүнүн кесиптик кызматынын негизинде илимдин жана практиканын азыркы ийгиликтери, изилдөөлөрү эске алынып жасалган аракет болуп саналат. Могу жерде. Эжеке шрифттерди жырный кылсаңыз, андан кийин автордук бир же бир топ окумуштуулар тарабынан өзүнүн жеке кесиптик эмгектеринин негизинде илимдин жана практиканын азыркы усулдары, изилдөөлөрү эске алынып даярдалган чыгармалар болуп саналат. В.С. Автордук бир же бир нече мугалимдер тарабынан өзүнүн жеке кесиптик иш аракеттеринин негизинде илимдин жана практиканын азыркы жетишкендиктери, изилдөөлөрү эске алынып түзүлгөн программа болуп саналат. Андан кийин Г варианты бир нече окумуштуулар, автордук бир же бир нече окутуучулар тарабынан өзүнүн жеке кесиптик билиминин негизинде илимдин жана практиканын азыркы ыкмалары, изилдөөлөрү эске алынып негизделген эмгектер болуп саналат. Эми бул жерде сүйлөмдү мен сиздерге атайын көрсөтүп, астын сызып койгонмун. Байкап көрүп атасыздарбы? Көрүнүп атабы экран барыңыздарга эле? Көрүнүп атат. Жирный кылып коюңчу. Шрифттерди жирный кылсаңыз, жакшы көрүнбөй атат. Баарын эле. Бул эми көрүнүп. Эми бул жерде барыңыздар эле көрүп атат болушуңуздар керек. Баары эле көрүнүп атат болуш керек. Бул мен түзгөн тест болуп атат. Сиздер энин ичинен кайсы вариантты туура дейсиздер десем, сиздерге мен азыр туура жообун азыр өзүм айттым. Бул жерде убакытты албай эле, дароо эле байкап көрсөңүздөр болот. Асты сызылып турган сөздөрдө мен көрүп атасыздар. Бул вариант туура болду. Иш аракетинин негизинде деген сөздү алып салдым. Андан кийин түзүлгөн программа деген сөздөрдү алып салдым. Башкача айтканда, асты сызылган сөздөрдү алып салып атам да. Ушул сөздөрдү мен алып салып туруп, андан кайрадан тест түздүм. Кайсы вариант туура? Ошондо сиздер үчүн. В вариант туура. Анда бул программа.
bu programma, bu emgek emes, Programma bu sizler aytkan çıgarma emes, bu programma, автордук программа жөнүндө сөз болуп атат. Логикага таянсак, анда В варианты турат. Эми андан кийинки тестке көңүл бурабыз. Бул программанын ушул эле сүйлөмдүн уландысы, бул программанын кошумча кандайдыр бир түшүндүрүүдө же психологиялык тарбия берүүдө, сүрөттө башкалардын сүрөттө мазмуну жана окутуудан кийинки сөзү боюнча, ою боюнча белгиленип турат. Андан кийин Б варианты. Бул программанын кошумча билим берүү системасында же социалдык тарбия берүүдө, бул жакта билим берүү системасында дегенде бөлүп коеюнчу. Билим берүү системасында же социалдык тарбия берүүдө аналогу болбойт. Башкалардын формасы, мазмуну жана окутуудан кийинки жыйынтыгы боюнча айырмаланып турат. Программа, автордук программа жөнүндө сөз болуп атат, урматтуу достор. Бул программанын кошумча маалыматтарда талим же талим тарбия берүүдө айтууга башкалардын берүүдө айтууга болбойт. Башкалардын ийгилиги, мазмуну жана окутуудан кийинки иш аракети боюнча максат кылып турат. Г варианты. Бул программанын кошумча билим берүү системасында социалдык тарбия берүүдө түгөйү болбойт. Башкалардын сөзү, мазмуну жана окутуудан кийинки жетишпестиги боюнча айырмаланбай турат. Кайсы вариант туура деп ойлойсуңар? Б'сы туура дейм мен. Б вариант. Б. Б варианты. Б варианты дегендер бар, Б варианты дегендер бар. Дагы ким? Дагы кимге кайсы вариант? Б бала вариант. Мен окуп кетип алдым. Билим берүү системасында. Эмне үчүн Б вариант, эмне үчүн В вариант? Бат-баттан жооп бериңиздер. Эмне үчүн дегенде бул жерде мааниси туура келип атат, анан кийин ачкыч сөздөр турат мына жерде. Билим берүү системасында же социалдык тарбия берүүдө түгөйү болбойт деген. Анан башкалардын форма, мазмуну жана окутуудан кийинки жыйынтыгы боюнча айырмаланып турат деген окшошуп атат да. Жыпаргүл жана эме ким Бактыбекова Жыпаргүл эжекеге туура вариант, Б вариант деп атат. Рахмат. В варианты дегендер. Г варианты дегендер эмне үчүн? Ким жооп берет? Чарчады окшойт баары. Мен кирип болуп калыпмын. Жооп албай жок. Мен ордуна окугучу эле өтүп кетип атат. Башым бере токтоп калды менинчи. Ой, башым иштебей калды мен. Вообще кабыл албай койдум. Иштетейин десем эле жакшы болбойт. Бизде муну жашап калгандар көрүп кыйын экен да. Я. Өзүбүз ушунча кыйналып анан балдар урушабы да. Эжеке мен Б вариантын тандаганымдын себебин айтып коеюн. Б вариантын эмне үчүн тандадым? Бул программанын кошумча аналогу жок деген сөздү эме кылып алдым да, мисалы. Аналог деген бул түкөйү жок деген. Кошумча вариант жакшы көрүнүп калды. Ошондо сиз кайсы вариант эжеке? Б'ны тандаганым себеби ошол деп атты. Б'ны тандаганыңыздын себеби ким айтып атат азыр ошондо бизде? Мен айттым. Б'ны тандадым ошол. Бул программанын кошумча сөздөрдү кошпой эле кошумча аналогу жок деген сөздү эме кылып алдым да.
жакшы азаматсыз. Демек окшош түгөйү жок деген сөз. Аналогия деген бул түгөй кошумча түгөйү жок деген. Бираз жакындык дагы дедик. Демек ал ошол нерсеге маани берип атам деп атасыз. Эң сонун эжеке. Демек анын түгөйү жок деген сөзгө маани берип атасыз. Түгөйү болбойт деген сөзгө маани берип атасыз. Калган жакта, калган варианттарда түгөйү жөнүндө сөз болбой жатат. Ал жакта тарбия берүүдө сөзү болбойт, же болбосо ал жакта иш аракети болбойт. Кошумча иш аракети башка болуп атат. Рахмат Жанаргүл эжеке, Жапаргүл эжеке, чоң рахмат. Сиздердин оюңуздар туура. Бул вариант туура. Бул эми сиздерге жанагындай таңуулоо эмес, бул жөн гана илимий популярдуу тексттерден алынган сүйлөмдөр болчу. Экранга көңүл бурсаңыздар, ушул жерде турган автордук же бир нече мугалимдер тарабынан өзүнүн жеке кесиптик иш аракетинин негизинде илимдин ошондой эле жана практиканын азыркы жетишкендиктери, изилдөөлөр эске алынып түзүлгөн программа болуп саналат. Бул программанын кошумча билим берүү системасында же социалдык тарбия берүүдө аналогу болбойт. Башкалардын формасы, мазмуну жана окутуудан кийинки жыйынтыгы боюнча айырмаланып турат деген сүйлөм болчу. Жөн гана жөнөкөй гана сүйлөмдөр, бирок бул өзгөчө эске алып кетиңиздер. Бул жерде кандай сүйлөмдөр көбүнчө бул жерде илимий популярдуу тексттеги сүйлөмдөрдөн алынган, айрыкча ошондой китептерден алынган сүйлөмдөр болду. Эми сиздер өзүңүздөр түзгөн сүйлөмдү, 5 сүйлөмдү ушул сыяктуу сүйлөмдөрдү толуктоо боюнча иштеп келесиздер. Макулсуздарбы, урматтуу кесиптештер? Наркес, мынаны скриншот кылып туруп сакташ кандай болот экен, же эртең саар бересиңби немене сабакты? Скрин кылып туруп группага жиберип коюңуздар. Айсалкым скрин кылып группага жиберип кое аласыңбы? Ким бар жашыраак эжекелерден скрин кылып жиберип? Мен скрин кылып атам, бирок отправить дегенде сен жоголуп кетпейсиңби? Скрин кылып атабыз. Жок болбойт, Жапаржы. Жок болбойт, отправить коёрум. Демек, бизде сүйлөмдөр толуктоодо эң биринчи сүйлөмдү окуп мааниси түшүнүшүбүз керек экен. Андан кийин варианттардагы сөздөрдү, ошол сүйлөмдөрдү толуктоо үчүн атайын сөздөрдү ордуна коюп окуп чыгышыбыз керек экен. Кайрадан урматтуу кесиптештер. Демек, сүйлөмдөр толуктоо өтө маанилүү нерсе экен. Байкап көрсөңүздөр, ушул эле сүйлөмдөрдөн биз сүрөткө карап, тексттерден алып биз көбүрөөк иштетишибиз керек экен. Байкап көрсөңүздөр, сиздерде сүйлөмдөр толуктоого маани берип жатат. Урматтуу кесиптештер, биз эртеңки сабакта дагы жаңы темалар алуу боюнча, дагы кошумча темалар боюнча грамматикалык атайын грамматикага өтөбүз, башкача айтканда кыргыз тилинин практикалык грамматикасын өтөбүз. Анан дагы кошумча маалыматтар сиздерге берилип турат. Кошумча материалдар берилип турат. Эми чыгуу билетин алганга шашылабыз, урматтуу кесиптештер. Биздин бүгүнкү эң негизги темабыз ошол сүйлөмдөр толуктоо болчу. Мугалимдер, жалпы эле ошол окуучулар менин иш тажрыйбамда сүйлөмдөрдү толуктоого көп маани бербейт болчубуз, бирок жөнөкөй эле нерседен баштап сүйлөмдөр толуктоону, жөнөкөй эле сүйлөмдөр, кадимки биздин сабакка киргенден баштап эле жазуу түрүндөгү муз жаргычыбыз эки түрдөгү муз жаргычтар катары колдонсок болот экен. Жагымдуу маанай катары сабакты уюштурууда колдонсок боло тургандыгын байкадыңыздар. Ошондой эле жазуу түрүндөгү муз жаргыч дегендин себеби өзгөчө. Балдар жана сабакка даярданардан мурда китебиңди ал, дептериңди ал дедиртпей эле, сиздерди кыйкыртпай эле өздөрү барагын алып, дептерин алып, даярданып, анан жазып калат. Ошол эле күнүмдүк иштеп аткан окуу атайын колдонуп аткан күнүмдүк дептеринен жазса болот. Тапшырмалар түшүнүктүү болгон болсо алыңыздар. Мен айтайын. Келиңиздер. Айтайынчы, кел. Айтыңыз. Эмнелер пайдалуу болду? Мына бул эжеке кесиптештердин мына сага чейрекке канча чыгат деп ойлойсуң деп алдын ала өзүн өзү баалоосу абдан жакты. Рахмат. Андан кийин Наргиз эжекенин ушул сүйлөмдөрдү толуктоодо өзүнүн окуучунун алдындагы эле китептерден бир сүйлөмдү алып туруп, ошонун негизинде сүйлөмдөрдү толуктоо боюнча көнүгүүлөрдү иштөө, тесттерди иштөө абдан пайдалуу болду мен үчүн. Анан тренердин ишине 5 деген баа коёмун. Суроо жана сунуш
Скрин кылып эле биздин галереябызды толтурбай, сабакты эле сразу эртең менен жөнөтүп койсоң сонун болот. Ошону карап иштейбиз деп.